Эми достук өткөрмө пунктунан өткөн автоунаалардын чек арадан өтүү убактысы тездешет. Бул багытта атайын система иштелип чыкты. Анда интеллектуалдык өткөрмө пункту автоматташтырылган системасы пилоттук негизде достук өткөрмө пунктунда ишке киргизилди. Пункт корпуста канча бош орун бар экенин көрсөтүп турат. Ошол Система аркылуу. Жооп бербеген, дал келбеген жагы болсо, анда система могул жакта стоянкабыз бар. Ошол жака өзү башкарат. Азыркы моментте кайсы 384 мына байкасаңыздар болот. Көчүрө менен аныктады. 384 мына экинчи полосага жолдо. Анда бир нече аппараттык комплекстер бирдиктүү системага интеграцияланган. Муну менен адам факторун жокко чыгаруу максатталган. Система өткөрүү пункттан өтүп жаткан транспортторго автоматтык түрдө багыт берип турат. Ылдамдатылган текшерүү үчүн унаанын номери автоматтык түрдө таанылат. Деген бул жерде адамдык факторлор азайтып атабыз. Себеби бул жерде система буга чейин айтылгандай, ар кандай системалар интеграциялуу болгон, ошол маалыматтардын баары тең изилдеп чыгып туруп, обработка кылып анан бул машинаны кайсы жакка алып барыш керек, каяка жөнөтүш керек, эмне кылыш керек деп баары тең айтып берет. Система мындан тышкары ушул көзөмөл пунктунда бажы процесстеринде иштеген кызматкерлерге дагы өзүнүн прогноздук маалыматтарын да көрсөтүп берет. Транспорт каражаттарынын жүрүшүн өткөрмө пунктуна бул баягы тартибин баардыгын жардам берип түзүп бере тургандай система болду да. Бул сөзсүз түрдө баягы унаа айдоочуларына дагы өткөрмө пунктун өткөрүү мүмкүнчүлүгүн жогорулатууга дагы баардыгына шарт түзүп берет. Мына достукка жакын жерден баягындай убактылуу сактоочу компания уюштуруп атабыз. Ал жерге унаалар келип жыйналып, очередь менен кире турган болот. Ошого да байланыштуу болот да. Азыркы күндө ушул келип аткан бизде бар мүмкүнчүлүк менен келип аткан автоунааларды толугу менен жөнгө салуу бир ай 2 айдын ичинде регулировкада болуп калат, баары иштейт. Күнүнө достук өткөрмө пунктунан 1,5 миңге чейин автоунаа кирип чыгат. Анда ар бир оор жүк ташуучу унааны өткөрүү 20 мүнөткө чейин убакытты талап кылып келген. Эми система бул жагдайды жеңилдеткенге шарт жаратты дешет. Мындагы ар бир өткөн транспорт көзөмөл камерасына алынып, сакталып калат. 222 карточкасы, мына историясы. Качан кирди, толугу менен сүрөтү, секундасынан бери сакталат бул. Без груза, пустой машиналар келген, чоң оор жүк ташуучу машиналар биринчи келгенинде бир 5-6 минут, даже 10 минутка чейин талап кылат. Экинчи келгенде системада бүт данные калат. Ал ушу 1-1,5 минутта гана талап кылат. Грузу менен келген машиналар, чет элден келген машиналар биздин база союздун территориясына киргенге чейин алдын ала маалымат берет. Ошол маалыматы даяр болсо, 10 минут тегереге. Пилоттук негизде ишке ашырылып жаткан интеллектуалдык өткөрмө пункту автоматташтырылган системасы бажы жол-жоолорун тездетүү жана жөнөкөйлөтүүгө шарт түзүүдө. Ишкерлер аталган система ыңгайлуу жана убакытты үнөмдөөгө жол ачты дешет. 7 жылдан ашып калды ишкерлик менен алектенгенибизге. Мурда өзүбүз ар бир машинага келип, ар бир документти кармап ушинтип толтуруп чыгарат элек. Азыр эми анча-мынча эле мындай иностранный машиналарыбыз келип калганда шоферлор түшүнбөй калат. Ошондо келип неме кылабыз. А так мына кыргыз шоферлоруна, өзбек шоферлор түшүнөт да тилди. Олар уже өздөрү эле ушул неме кирсе, мындайча айтканда кабинеттин ичине кирсе, бүт бар жол чыгат, ушу менен өтүп кетишет да болду. Башка кыйынчылык жок. Мурдагыдан өтө жеңил болуп калды бул жер. Үңгөлүклөр жакшы, зор. Мурункуга караганда. Мурун менен буякта туруп калат элек, кире албай, буякта месте жок эди, терминалдар курулуп калыптыр. Анча курзам болдук. Система реалдуу убакыт режиминде маалымат алмашууну камсыз кылуу жана бажы органдарынын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу менен мамлекеттик маалымат ресурстары менен интеграцияланат. Пилоттук долбоорду ишке киргизүү бажы кызматын санариптештирүү процессинин бир бөлүгү болуп саналат жана бажылык башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатууга өбөлгө түзөт. Алмагүл Эрке Байгызы, Шахрух Эминжиянов, Ош ТВ.